Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу Алтын Доордун асыл адамдары. Бүгүн бизде Бакыт байке экөөбүз жолугушуп жаңы видео тартайлы деп чечтик. Бүгүнкү күнү ар бир күнү жаңы энергиялар түшүп атат. Адамдын аң сезимин өзгөртүүчү, адамдардын клеткаларын өзгөртүүчү энергиялар түшүп атат. Бүгүнкү күндө аябагандай көп ойгонуулар болуп атат адамзаттын арасында. Анан бүгүн дагы бир жакшы кабар угуп келдим. Ошол боюнча Бакыт байке менен сүйлөшүп, анан сиздерге маалымат берейин деп чечтик. Анда мен сөздү, суроону Бакыт байкеге узатайын. Бакыт байке, кутман күнүңүз менен. Кутман таң. Жакшы турасызбы? Жакшы. Бакыт байке, сиздин бүгүн берген маалыматтарыңызга суроо дейинби? Бүгүн жазган экенсиз, эртең менен бүгүн күндүн жарылуусу болду деп. Солнечная вспышка. Бул күндүн жарылуусунан кандай энергиялар түшүп атат? Анан бул энергиялар бизге, адамзатка кандай таасир берип атат? Ошол жөнүндө маалымат берип койбойсузбу? Эмнеге даяр болушубуз керек? Эмнеден сактанышыбыз керек? Ар бир адам ушул күндүн жарылуусун өзүндө кандай сезет? Саламатсыңарбы? Асыл элин, чынын айтканда бул биз ошо илим жетип калса экен, элдин бир түшүнүктөрү бийик болсо экен, канчалык адамдын түшүнүгү бийик болгондо бийик нурларга ээ экенин жана адамды ошол бийик нурлар өзгөртөтүн буга чейин айтып келгенбиз. Анан эле ошол убакта ошол бүгүнкү күндө ошол бүгүнкү кайсы числа бүгүн? 27-си. 27-си күнү ошол солнечный вспышка деп коет. Бул ошол адамдардын кандай өзгөрүү учурунда ошо топтолгон туш тараптагы энергетикалардын бир чогулган топтомунун бир күндө бир жарылуусу болуп, анан ошо күн аркылуу анан бул жердеги жарыктар болгону тоголоктор деп коебуз. Ар бир адамга ушу жерге берилип аткан учур болуп атат. Ошол энергетика бүгүн түшүп атат элге. Бул күчтүү энергетика. Bunun öz maksatı da işlep öte turgan işi de aябай bir özgöçö bolmokчу. Себеби бул энергиянын күчү мындай айтканда азыр аракет болуп атат. Деги эле 3-жыштыкты жабыш керек болуп атат да. 3-жыштыкты билесиңер, бул биз жашап аткан жашоо, пендечилик жашоо, пендечилик ойлор, ошонун ичине оорулар да кирет, жаман нерселердин баары кирет да. Мына ошол жыштыкты эгер жабылса, анда биз 4-жыштыгында болуп калабыз да, ушул 5ке карай кадам таштап калабыз да. Мына ошонун ортосундагы ошондой бир күчтүү жыштык келип баштады бүгүндөн баштап. Бунун таасири аябай эле күчтүү болот. Ошондуктан көтөрө алгандар болот, көтөрө албай калгандар болот. Биздин сиздерге ошо кайрылуубуз ушу жеңил тамактануу, сууду көбүрөөк ичүү, таза абада көбүрөөк болушуңар керек. Себеп дегенде бул ушул клеточный уровеньде даже ошол биздеги ДНКнын да өзгөрүшүнө алып келгендиктен адамдар баягы катуу энергетикада турган же болбосо өздөрүн жука энергетика сезбеген бир жаман ойлор болсо булардын баары кыйнала баштайт. Оорулар да көтөрүлүшү ыктымал, кан басымдар да көтөрүлүп кетиши ыктымал. Ушундай нерселер болуп өтөт. Бирок бир гана жакшы нерсе ошо оюңарды таза кармап, жеңилирээк оокат жеп, сууду көбүрөөк алсак, суу баягы өткөргүч күч да. Ошо келип аткан энергияны силерден алып, баягы бүткүл дене боюңарга таралышына аябай зор күчү бар. Себеп дегенде ошол эле кирип аткан энергетикалар бизге киргенде каныбызда ошо ар жерге застой болуп туруп калышы ыктымал. Ошол үчүн ар жериңер оорубаган жериңер ооруп калышы ыктымал. Суу аркылуу биз кан айлануу аркылуу бул нерсени бат сиңирсек болот. Бакыт байке, негизи эми ден соолугубузда ар кандай нерселер болуп атат да. Бирөөнүн буту ооруп атат, бирөөнүн колу ооруп атат, бирөөнүн башы ооруп атат дегендейчи. Эми ошол биз бул болуп аткан көрүнүштү энергетический застой болуп атат деп билишибиз керекпи? Бунун айырмасын мындай кылып билишибиз керек. Мисалы азыр кандай болуп атат? Мисалы туруп эле башыңар ооруп калып атат, туруп эле бутуңар ооруп калып атат да.
бирок ошол оору бир кандайдыр убактылуу да кайра өтүп кетет да. Анда бул энергетический оору болуп атат, келип аткан энергетикалар кабыл албай атат, же бир жеринен өтпөй калып атат да. Ал эми бул оору созулуп бир созулган оору болсо, анда бул баягы мурунку ооруларыңдын козголуп атканы болуп калат да. Андан ошол өзүңөр айыгып көрүнүп чыгышыңар керек да. Башкача айтканда, ушул түшүп аткан энергиялар ошол мурунку хронический ооруларга тийишип аткан болобу? Же оорулар өздөрү козголуп обострение болуп аткан болобу? Сөзсүз козголуу болуп атат. Баягы өткөн илимде биз силерге айтып кетпекпи? 4-жыштыкка биз өтүп атабыз. 4-жыштыкта биз бул ооруларды албетте тазалануу башталып атат. Ушул ооруларды алып, 5-жыштыкта оору жок да. Ал жакта такыр башка жыштык, мына ошого даярдап өткөзүүчү жыштык 4-жыштыкта. Ошон үчүн биз ооруп атабыз. Ар кандай болсо, мисалы өткөндө айтып кетпекпи, ошо бөйрөгүн алдыргандар, өтүн алдыргандар, тиши жоктор, же көздөрү начар көргөндөр, ошолардын баары азыр 4-жыштыкта өздөрүнүн ошол жетпеген кемчилик мүчөлөрүнүн баарын кайра жаратыш керек. Анын баары ошо илимди билсеңер, ойдун күчү менен бул нерсени жасаш керек. Бул илим менен тааныш жок адамдар да көп да, Бакытбеке. Анан алар ушул жок органдарын өстүрүп чыгара албаса, алар эмне 5-жыштыкка өтпөй калабы? 4-жыштыкка өтпөй калабы? Эми бул биз азыр билгендер билсин деп айтып атабыз да. Бул энергетика келгенде бирине бири угуп, анан бирин бири көрүп, мисалы бирин бири өзү восстановить этип алды да бир нерсечи, анан бирине бири көрүп, анан бул нерсе билбегендер деле билишке туура келип калат да. Бизде азыр ушундайлар барбы деги? Жок органын өстүрүп алгандар? Бул жаңы башталган процесс, буга чейин бул единичный процесстер болгон. Болуп өтүп атат. Мисалы эмне үчүн буга биз ишеним менен айтып атабыз? Себеп дегенде, ошо биз өзүбүз ордодо күбө болгонбуз. Бир баланы ошо колум өсүп кетти, колумду өстүрүп алдым дегенде көргөнбүз. Анын колунун ушул чылбырга байланып калып, кадага кызылып, колун жулуп алган экен. Анан негедир ошол бала восстановить этип алыптыр. Өзү деле кандай восстановить эткенин точно билбейт. Анын бир жакшы жери бул концентрация деп коет адамдачы. Адам ошол колунда кармап алып, менин оюмчачы ошо концентрация кылса керек, ошол энергетиканы, ошол жарата турган өзүндөгү энергетиканы жараткан окшойт да. Мисалы жанагы кескелдектер бар го, өздөрүнүн куйругун кесип салат да кайра өстүрүп алат да. Типа ошол сыяктуу бул энергетика мурун күчсүз болчу да, анан азыркы күндө бул аябай күчтөнүп келип атат. Адам кандай оору болсо да айыгып чыкканда, кандай гана кем мүчөсү болсо да толтуруп алганга, кайра ордуна коюуга, мындай эч кандай өлбөстүк жашоого өтүп бараткандан кийин анын энергетикалары келе баштады да. Сонун көрүнүштөр болуп атат. Бакытбеке, эми жашоодо ар кандай нерселер болуп атпайбы? Үйдө, көчөдө дегендейчи. Анан биз кандай кылып өзүбүздүн вибрациябызды түшүп кетпес үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай кылып түшүрбөй жүрсөк болот? Баарыңар эле илимден билип калдыңар, адамда чакралар, уюлдар бар да. Ал бир өзүнүн кызматы бар ушул чакралардынчы. Ошого жарата кызмат кылат. Мисалы биз канчалык ошол көр тириликке байланып, же ачууга алдырып, же болбосо сексуальный энергетикаларга алаксып атканда бизде иштөөчү энергетикалар бул баягы ылдыйкыда төбөңкү энергетикага иштей баштайт да. Ушул жакта болот да, ачуудун баарын берип аткан, капалыктын баары, тааныштын баары ушул жака жыйылып калганда. Ошон үчүн чакраларда. Эгерде адамга ошондой мисалы көңүлү чөп кетсе, же кандайдыр кыжаалат болуп калса, адамдар ал кыжаалаттан көңүлү чөккөндө чыгарбай калышып атат да. Ал керек болсо унутпай, эзинен чыкпай, бир айга чейин эшип кетип бараткандар бар. Булардын баары ошол адамга бир гана оорулап келет да кайрачы. Башка эч нерсе алып келбейт. Бир гана ошо ооруду жаратат, оорууну алып келет. Эгер адам көнө баштаса, ошондой акыбалга түшүп калган болсо, буну бизде айтабыз, төмөнкү энергияга түшүп калды депчи. Төмөнкүгө түшүп калгандан кийин ошол адамда ар кандай ошондой жагымсыз көрүнүштөр башталат да. Өздөрү жаратат да. Ошон үчүн адам андай акыбалга түшүп калганда өзүнүн ою менен чакрасын көтөрсө болот да, баягы чакрадагы энергетикаларын көтөрүп алса. Мисалы
дайыма башыңызда бір күн күйіп тұрғандай же жарық тұрғандай адам елестесе, адамдың ой арқылы бұл чакрадан көтеріледі да энергетикасы. Анан бұл чакра ошол сиз жогорку чакрада болгондуктан ал чакрага туруп калгандан кийин ал чакранын өзүнүн кызматы толкун жарык болгондуктан же болбосо жакшы болгондуктан акырын анан сиздеги ойлордун баары жоюла баштайт, жок боло баштайт да. Ушул чакра менен күчү менен эле ошол эгерде акыркы ирет мына чаңып атпайлыбы вакцина жөнүндө делечи. Эгер вакцина алып алган адамдар действительно будан кабатыр болуп атса, баягы вынужден алып атат да кыйнапчы. Анда бул адамдардан да ошол айтып суранып кетет элек, мындай туш келген адамдарда өзүнүн чакрасын ошол 7-чакрада кармаш керек да. Анткени 7-чакранын өзүндө баягы билесиздер да учур отурат. Кудай. Бул оң сол мээне ортосунда отурган энергетиканы Кудайдын энергетикасы деп атабыз, бул учур. Биз ошол учурда болушубуз керек болуп турат да. Эми ушундай метод менен же ушундай ыкма менен ар бир адам иштеп үйрөнүш керек. Бул бир. Экинчи жагы адамдагы белги берүү, манас чыгырыгы, ак куюн деген ыкмалардын барчы. Адам баса турса деле өзүнүн ак куюнга коюп алып, ошону ою менен чимирлетип, ийик менен өзөгүндө кармап турса болот. Ада ошол жогору биздин жыштыктарды жогору көтөрүп да жогору энергетикага ээ кылат да. Өзүн тазалап, үйүн деле тазалап, бала чакасын деле тазалап, азыр энергия доору келбейби? Энергия иштете билүү да керек да. Бактыке, негизи элдердин көбүндө эле 1-чи, 2-чи, 3-чү чакрасы иштейт да. Туурабы? Туура. Анан биз өзүбүздүн вибрацияны көтөрүш үчүн сразу эле 7-чи чакрага күндү коюп алсак, жарыкты коюп алсак, анан 4-чү ортодо 4-чү, 5-чи чакралар эмне болот? Жети сразу иштей береби? Же булар аралап өтөт да, сенин оюң кайда болсо ошол иштей баштайт да. Сен качан ошол туруктуу ойго жеткенде, буга чейинки чакралардын баары өзүнүн энергетикасын мындай айтканда ошол эң жогорку чакрага иштей баштайт да, бере баштайт да энергетикаларынчы. Мисалы, таза эле спендечиликтен чыгып келсеңиз, баарынан чыксаңыз, анда төбөңкү чакралар негизи иштен деле чыгып калат да, алардын баары жогоркуга кошулуп калат да. Адамда мисалы кудайлык сапат деген бар да. Мисалы кудайлык сапат десең эл чочуп кетиши ыктымал, себеп дегенде сиз деле оюңуз менен бүгүн бир жерге барам деп барасыз, бирдекени жазайын деп жазайсыз. Анан азыркы учурда эмне ойлогон ойлоруңуз туура келип калат, бир ушундай бир кубулушта болуп аткан, себеп дегенде мунун баары ошол кудайлык биз жогору учурга биригип аткан, жакындап аткан учурубуздан болуп атат мунун баары. Сон. Бактыке, кудайлык сапат деп айтып калдыңыз. Бул кайсы сапаттар кудайлык? Бизде өзү тарбияланып калганбыз, бизде эки күч жашайт депчи. Бири ак күч, бири кара күч деп коебуз да. Мисалы, кара күч дегенибиз кайсы? Жинибиз келет, ачуубуз келет, даже керек болсо мына жиним келди деп айтабыз, ушундай нерселер да. Булардын баары ошол бизде жашаган кара күчтүн энергетикасы, терс энергиялар деп коебуз. Бизде ал кошо жашайт. Ал эми кудайлык сапат дегенде биз сүйүүдү каалабыз да. Сүйүү, боорукерлик, беришендик, ушунчалык адамга берилүү, деги эле табиятка берилүү, булардын баары кудайлык сапаттар. Жакшылык кылуу. Адам ушуларды өстүрүп кете берет, өстүрүп кете берген сайын бул ошол ар бир сапаты күчтөнүп отуруп анан адам өзүндөгү кудайлык сапатты ачат да. Жана сиз айткан сапаттарды? Сапаттарын ачат. Мисалы, ногу билесизби, исламда ыйман деп коюшат. Азыр элдин баары ошо ыйманды болсок экен, аны ыйман деп айтышат, бирок ыймандын ошо түпкүлүгүн элүү сөз түшүнбөй турат. Адам ошол ыймандын өзү бул Кудайдын сапаттарын чогултуу болуп эсептелет да. Мисалы, боорукерлик, кечиримдүүлүк деген эмне жакшы сапаттын баары бул ыйманга кирип келет да. Жалпы жонунан. Анан ошо ыйманды топтоп алган киши андан арда өсүү бар да, андан аркы нерсе жарык деп коюшат да. Жарык нур деп койдум да. Ошол жарык нур кудайлык сапат болуп эсептелет. Аткаруучу, ошо аткарасың ошолордун баарын өзүңө. Сон түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Ушул суроону беришкен экен биздин көрөрмандар. Бактыбеке, учур эле деп жатасыз. Учур деген өзү эмне? Анан
Кудайдын учуруна кошулууга деп айтып атасыз да. Кудайдын учуру деген эмне? Негизи эле жөнөкөй түшүндүргөн болсок, кичинекей балдарды алып көрөлү да. Жыгылганда эчтеке оорубай туруп кетип атпайбы? Кандай нерсени. А чоң киши жыгылса турбай калат да. Примерно ошону мисал кылайлы. Ошол үчүн адам төрөлгөндө бул Кудайдын учуру менен төрөлөт да. Кудайдын учуру деген бул биздин төбөдө турат. Кудайдын учуру деген. Ошондо 7-чи чакрабы? 7-чи чакрада турат, жанагы оң сол менен ортосунда турат да. Анан качан адам баягы ойго кирип, буну кылам, аны кылам, же тигин жасам дей баштагандан кийин бул чакра баягы Кудайга түз учур кызмат кылбай калат да. Бул адамга өзүнө кызмат кыла баштайт да бул. Ошентип бул учурлар мындай айтканда үзүлүп калат. Үзүлүп калгандан кийин адам дагы учурдун энергетикасы келип туруп анан бул баягы жандын башы деп айтабыз го биз коймулчактычы. Ошо жандын башына келет да уктап калат. Мындай айтканда анын адамдын кызматы Кудайда болбой калат да. Анын кызматы оюнда болуп эле өткөн чакта баланчаны эстеп же келер чак буну кылам дейт да. Учур чак мындай айтканда уйкуда калып калат да. Эми ошол уйкуда калып калган учур чакты кыргыздар буну учур чак деп эле айтат, бирок башка тилдерде буну кундалини дешип атпайбы? Кундалини көтөрүш керек, төбөгө кундалини дешип атпайбы? Бул ошол эле илим тылкалардын тилинде же аларга берилген илим боюнча ошондой айтылат да. А кыргыздарда ошол жан башыңа уктап жатат дегенчи, жанагы Манаста деле бар да. Манас уктап калганда доол басты, какса деле ойгонбой, душман каптап келатат, анан акыры чыдабай анан кийин жанагы сыргак аташы бирөө найзаны баягы коймулчакка сайганда анан ой эмне болуп кетти? Кайсы жоо каптап кетти деп тура калыптыр деген жери бар да. Бул ошол учуруна бириге калганда адамчы, учуруна бириге калган адам баягы кудайлык сапатта да ошончолук чоң күч бар да. Деп ойлойбуз да, мен негизи ошо салыштырган караганда ошол жерде да бар ушул нерсечи. Ошондо Манас ата катуу уктап атканда ал учурунда уктап аткан болобу? Жок, ал уктап атты да, учуру бирок уктап калды да, учуру уктап турат да. Анан ал ошо мисалы бүгүнкү кезде мындай деп койчу, транска кирип кетти деп койчу. Мисалы транска кирген кээ бир кишилер 13 күн деле же 13 саат деле отуруп калып атпайбы? Кээ бирлер жылдап отуруп калып атат. Транстага кирген болчу, жанагы бир Красноярск жактабы бир ламаны табышып алды го. Аттарын унутуп калдым, анан 75 жылдан кийин. Анан бул азыр музейде турат дейт да, азыр деле бар дейт да, алып көрсөңөр болот. Ошол адам учурда катып калган да, учур үзүлгөн эмес. Ошо отурган боюнча отурган үчүн анын бир да денеси бузулган эмес, эч нерсе бузулган эмес. Бирок ошол уйку акыбалында түздөнүп байланышып калган адам да. Кудайдын учуру деген эмне ошондо? Кундалини Кудайдын учуру болуп калабы? Жок, кундалини бул адамдын өзүндөгү учур болот. Бул эң башында адам менен Кудай менен бир жаралып атпайбы? Андан кийин адам өзүнүн ою менен наркы бери жака калып Кудайга кызмат кылып калат да, бул өзүнө гана кызмат кылып калгандыктан бул учур үзүлүп, адам жан башында уктап калат атпайбы? Жан башы деп бекер айтып аткан жок, ошого уктап калып атат да. А Кудайдын учуру ошо төбөңдө калып калып атат сендечи. Ошол нерсени төбөңдө калып калган Кудайдын учуруна өзүңдөгү учурду бириктириш керек да. Эми ошондо кантип биз учурубузду ойготуп, кантип Кудайдын учуруна кошушубуз керек? Эми баарын сөз ой жаратып атпайбы? Мисалы адам баскан сайын өзү мен учурдам деп элес менен өзүндө оюн көтөрүп, ошол 7-чи чакрага киргизип турса, улам ал күчтөнүп ой деле күчтөнөт да, күчтөнүп аткарылат да. Күчтүү ойлор да, мисалы сизди алып көрөлү да. Депутат болом деп атасыз. Азыркы депутаттарга тиешелүү болду деп койчу. Депутат болом деп атасыз. Сиз болом деген нерсени бир үмүт катары бир алдыга койгондон кийин сизден чачтай болгон бир ички нерсе барып, ошо энергия ошого жабышып калат. Депутатпы, президентпи, ким болом дедиңизчи, ага жабышып калат. Анан сиз аны улам ойлоп, көңүлгө салып, көкөргө салып, аны өстүргөн сайын ал энергетика чоңоет да, мисалычы. Ал чоңоюп турат да, сиз барып депутат болбойсузбу, кандайдыр ал энергетика сизди келип депутат кылгандай да, президент кылгандай. Баягы жаштардын тилегин билет деп айтылат эмеспи? Ошол сыяктуу адам дагы ошол үмүттүн күчү кандай болуп иштейт. Ошол сыяктуу эле бул деле ошол. Ал келер чак болуп калбайбы анда? Жок, сен просто коюп койдуң, энергияны чоңойтуп койдуң, ал өзү иштей берет да.
Соң. Рахмат Бактеке. Бактеке, негизи илим деген эмне, билим деген эмне? Илимге кызыккыла, илимди түшүнгүлө деп айтып атасыз. Ошондо кайсы илим жөнүндө сөз болуп атат? Анын деги айырмасы эмне илим менен билимдин? Дале айтайынчы, аалам толо акыл эс деп коет да. Ал аалам толо. Ал сенде эмес. Ал ааламда. Ошол нерсени адам алат да, буну илип алган болот. Ошол нерсени алды да ааламдан, илип алды. Илип алган нерсеси, билген нерсеси буда билим болуп калат да. Билди да. Ошон үчүн эгерде биз туура түшүнө турган болсок, акыл дейбизби, ой дейбизби, анын баары эле биздин башыбызда эмес. Ал биздин үстүбүздө турган энергетикалар. Аны биз илип тартабыз. Өзгөчө кандай нерсени тартсак, ал ошол бизге ойго келеби, акылга келеби, анан биз бияктан иштеп чыгарабыз. Биз өзүнчө бир аппараттарбыз да, шуулдатып иштеп турган аппараттарбыз да. Ошондуктан илим менен билимдин айырмасы келип аткан нерсени илип алуу, энергетиканы. Мисалчы, кандайды илип аласың, эртең бул сенин немеңен да. Тоюң менен, тоюң менен аласың. Жогорку жактан келген сезимдерди илип алсак, бул бизге илим болот экен дагы. Окуп билип алсак, бул билим болот экен. Группага аябай ой жөнүндө жакшы сабак өткөн экенсиз. Ошол ой жөнүндө айтып бербейсизби биздин көрүүчүлөрүбүзгө? Мисалы, биз жерде жалаң ойдун күчү менен жашайбыз да. Ой бизди дайыма коштоп жүрөт. Эмне иш кылсак да биз ошону тартып ошол энергия, кандай ойду тартып ошол энергия менен иштейбиз да. А бирок ошол иштеп атып биз ошол ойдун кубаты деген эмне, ойдун күчү деген эмне ага көңүл бурбайбыз да. Эмесе ойдун кубаты, күчү деген чексиз күч да. Бул адамды өзүн өзү өлтүргүчү да күч, өзүн өзү жашатуучу да күч, өзүн өзү бийиктетүүчү. Ойдун кубаты сенин аң сезимиңе жараша кубаттанып турат да. Ошон үчүн ой бул ааламда турган күч, ал келип турат. Эми ошол күч бүгүн бизге жерге берилген, биз пайдаланып, ойдун күчү менен кайра эмне учурларыбызды бириктирип, муну эң алгачкы жаралган, ошол баягы өзөккө кайтканда атпайбы? Эң алгачкы жаралган ошол кудайлык өзөккө кайтып баруу да. Мисалы, бүгүн кайтып баруу дегенде научный тил менен бул космоинтеллектуал деп атпайбы? Же болбосо космостук жаран деп атпайбы? Биздин деги эле адамдын жаралгандагы эң биринчи максаты ошол кайрадан биригүү болгон. Биз бүгүн Кудайдын клеткасы деп атпайбы? Баарыбыз чачап жүрүк да. Чынында бүт адамзат бир чоң жанбыз да. Бирок ар кандай биякта жүрөбүз. Ошолордун өзүн өзү таап, кайра келип, баягы улуу жаркка биригиши, Кудайга биригиш болуп калат да. Ой ошондо бизге кайсы жактан келип атат, Бактыбек? Ой мына башыңан эле келип атат, бирдеги атмосферадан келип атат, эч жактан келген жок. Ойду өзүбүз эле жаратабыз, Ошону илип алып анан жарата бересиң. Каалагандай колдонуп атпайсың. Жакшысында, жаманында ошондой алганында билиш керек да, жаман алып атамбы, жакшы алып атамбы депчи. Себеп дегенде биздеги ойдун борборлору же болбосо акылдын борборлору булар баягы куюндар да баарыбызда бар да. Канча билбейм, канча миңдеген куюндарга ийбиз биз, алар ошол өзүнчө ядро сыяктуу бул нерселердин баары тартып алат. Керек болсо ата бабаларыңа барып чыгасың, керек болсо өткөн чактарга кирип чыгасың. Баары сенин оюңан да. Себептен ошо ойлогон ой бул магнитсимал ошол нерседеги энергияны тартып турат да. Биз мисалы билбейм эле кандай, мисалы оорубастыктын энергиясын тартканды билбейбиз, өлбөстүктүн энергиясын тартканды билбейбиз ой мененчи. Биздин ойлор ушунчалык көрүп калган, бул өткөн чакка кирип, келечек анан түш улуу нерселерди тартып албайбыз да. Өйдө сыяктуу эле түшүнүктөрдү бийиктирсек, биз өйдө нерсени тартып баштайбыз. Анан дагы бир суроо берейинчи дегем сизгечи. Аяндар боюнча. Аяндар өзү каяктан келет? Жана айтып баркпы, аалам толо акыл эс дегендейчи, аалам толо сансыз дүйнө да. Жыштыктарда ар бир жыштыктын өзүнүн жашоосу бар да. Ошол эле айтып аткан ата бабаларыбыздын жыштыгы бар, ошол эле Кудайдын өзүнүн жыштыктары бар, ошол эле дүйнөлөр, баардык эле дүйнөлөрдүн өзүнүн жыштыктары бар. Ошого жараша ошол жыштыктагылар ошондой жашоосун сүрүп атат да. Анан мына ошол жыштыктардан каналдар ачылып калат. Каналдар ачылып калгандан кийин
булар аян болуп адамга түшө баштайт. Түш болуп да келет, түштөрдүн баары телепатия деп атпайбызбы биз. Ошо барысы каналдар чында бирде, анан жабык да бирок каналдар. Ачылып кетет, анан ошол каналдан ала башташат. Анда аяндар туура эмес жыштыктан деле келе берет турбайбы? Сөзсүз да мындай бир күнү бир адам келди да мага. Билбейм аны мен адам экенин ишенбей калдым кийинчи. Ал убагында мен адам экен дегем да. Анткени кантип эле адам колунда көтөргөн немеси бар, дипломаттар мода эле го. Дипломаты бар, галстук тагынганы, мен ойлодум бир чоң жумуштагы бирөө деп анан келип кирип отуруп анан ошол кишинин мага бир айткан сөзү бар да. Ошол убакта жаңы ачылып ошол көз ачыктар менен иштешип, көз ачык деселер, аябай таң калчумун да мен, булар калкмыштай кишилер экен депчи. Даже ошо отуруп алып чөнтөгүндө акчаны санап берип койчу да. Мынча чөнтөктө акчаң бар. Кече мындай кылыпсың, анан мындай кылыпсың десе оозуң ачылат да. Булардын баарын каяктан билет деп, аларды мен ушундай кудайдай көрө баштадым да, чын айткандачы. Алар эмне деселер кылып эле алардын жумушун ушундай десе болуп калды. Анан ошонун айынан келдиби, тиги пайда болду, билбейм. Ошо киши келди да, сен ушундай кылып атканды турбайсыңбы деди. Анан ие десем, жалаң эле көз ачыктарды багып атыпсың деди. Багып атам десем, билесиңби сен баары эле таза эмес деп койду да. Анан кызыгып эмнеси таза эмес алардын андай десем, ошо башында ошо ар кандай жышта кишилер отурат экен да жанагы. Ошолордун рухтары дейбизби же жандар дейт, ошолор себелеп берет дейт да, кээ бирлеричи. Анан ошол себелегенде анан силер жандай тергенде алып алышат дейт. Анан ошол себеленип алган нерсе алардын өзүнө чындык боло берет дейт. Анан алар өзүнүн чындыгын сага таңуулай берет dedi. Анан мен ошондо айтып калдым. Кызык, анан чөнтөдө акчаны кантип билип коет ал? Алар десем, бул бизден чыккан ой болобу, мисалы эртең менен акчаңызды санадыңыз да, мынча акчам бар дегенде сизден чыккан ой өзүнчө бир решеткалар бар экен, канмап турган. Ошо магнитный решеткалар деп коет экен, ошого жабышып калат экен да. Анан ошону немени окушалат экен. Баягы информация буларда. Ошону айтканда эле сеники один к одному чыга берет экен. Анан адам батыл ишенип калат да, мындай болуп аткан турбайбы, мындай болуп аткан. Чындап аян алып чындап чыккандар булар бир гана нерсе, ошол Кудайдын өзүнүн энергетикасына байланыш керек да. Мисалы бүгүн ошол бизге түшүп аткан кыргыздарга көбүнчө таза энергетика түшүп атат. Ошо мен ойдойм эң улуу ушул Манас Аклес деп коет да. Бул Манас Аклес деген бул Кудайдын өзөгү, мындай айтканда акылынын борбору центри да. Ошодон түшүп аткан аяндардын баарында чындыктар көп да бар. Анан муну кантип айырмалаш керек? Эми кайсынысы чын аян, кайсынысы төмөнкү жыштыктан түшкөн аян экен? Ошо үчүн адамдын өзү көкүрөгүдө рух жашайт да. Мисалы дилиңе үңгүн көкүрөккө саал деп атпайлыбыз баарынычы. А бул рух, биздеги чистый рух, бул тазалыктан келген. Мындай айтканда атом болуп эсептелет да. Ал сиз качан көкүрөккө салып ошону үйрөнгөндө көкүрөктөн сизге туура маалымат бериле баштайт да. Анан сиз баягы оңдоп кете бересиз өзүңүзчө. Ада туура деп айтпайт көкүрөктөн бергенде. Болгондо сага баягы жашоодун нугун өзүңө билип каласың да. Анан бул мындай турбайбы деп өзүңдүн ички дүйнөңдө буларды иргей баштайсың да. Кой, мен буга токтолсом болбойт экен. Мен мындай болушум керек деген адамдын өзүндө өзүн өстүрүү керек да. Бул чындыктын баары адам өзүн таанып, өзүн өстүрүү керек да. Ошондо сыртка көп байланбаш керек. Себептен булардын баары сырттан келип атпайбы? Жыштардын баары. Ошондо келип түшкөн аянды биз өзүбүздүн көкүрөккө салышыбыз керек, Ошол туура эмеспи деп. Көкүрөккө салыш керек. Сон. Бактыбек эке, азыр аруу топ түзүлүп, ушул аруу топ тунууга отуруп аян алышып атат да. Эми бул аяндар каяктан түшүп атыр? Чынында аруу топтун баарын эле мен аян алып атыр деп айта албайм. Алып аткандар Арасында бар аян алып аткандарчы. Ошондой эле жанагындай жыштыктардан алышып атат. Аруу топтун максаты чында ал аян алуу эмес. Максатычы ар бир адам өзү энергия. Эгер адам ошол позитивный бирдекени өзүнөн ошол чыгарса, бул коллективный аң сезим болуп калат да. Ошончо адамдын өзүнүн чыккан бир гана жакшылыкты ойлогон энергетикасы бул чоң зор күч да. Ошон үчүн ошо аруу топко деле ошо баарына кайрылат элем. Кеп аянды эмес,
кеп алганы гана эмес, кеп силердин энергетиканы, кандай энергетиканы өзүңөрдөн чыгарып атсыңар, кандай кызмат кылып атсыңар, дал ошодо болуп саналат да. Анан канчалык күч көп болсо, ошол энергетика жаратыла берет. Мисалы азыр жаратып атпайлыбы? Көп кишилердин энергетикасы менен көп нерселерди токтотуп атабыз. Мына эме бирөөлөргө калыптыр, бирок биздин өзүбүзгө бул чындык. Мисалы аба ырайы ушунчалык кыш болот деп, убактагы жараткан жаратмандыгы кышты жылуу болсун деп көп эле нерселер кылдык да. Бул билинбегени менен бул энергетиканы биз пайда кылып атабыз. Бул өзүнчө поле создавать этилип атат. Анан ошол начар нерселердин баарын позитивге өткөзүп салып атат да. Позитивдин ак кара деп коелучу, мындай тараза да. Мисалы канчалык биз ошол ак жагын жараткан сайын тараза мисалы теңделип атат, же болбосо тараза бир жагына өтүп атат. Ошондой нерсе да. Кайсы элде калалык көп болсо, ошол элде кырсык көп да. Чынын айткандачы. Жашоо деле ошондой да. Эгерде бул ошо энергетика, энергия иштетүү илимдерине көңүл бурган болсо ар бир адам, ошол жакшылыктын нурун же жакшылыктын кубатын жаратууда баарын ою болсо, оңолбогон мамлекет да жок, оңолбогон адам да жок да. Ушунчалык тез болот. Демек, тунууга отурганда позитив менен отуруп эле өзүбүздүн ошол позитив энергияны коллективный аң сезимге кошуп атабыз деп эле ниет кылып кое бериш керек экен да. Өзү жакшы ойлоп эле, мисалы эң күчтүү энергетика бул сүйүү да. Бунун энергетикасы деги баардык нерсени жок кылат да, мисалычы. Даже ошо өтүп кеткен ата бабалардын арбактарын агартууда, аларды нурга айлантууда, деги эле башка эле бир адамды агартууда, бул адамга ошо позитивный нур келгенде өзү сөйлөсөң, таразасы бир жагын ооп калат да, адам ошол жакшы жагына кете берет да. Сон, рахмат Бакбеке. Бизге мындай кайрылып кетет элем, ошол баарыңар деле ушул баягы азыркы акта көңүлдүн кунагы деп атпайлыбы? Ошол көңүлдөгө өзүңөр көңүл бурсаңар да. Көңүлү кирдеп кетти, көңүлү бузулуп калыптыр деп атпайбы? Булар көңүлү кезилип калыптыр дегендер болуп атпайбы? Ошо баардыгы жазып аткан нерсе ошол дарбазасы көңүл да. Кандай жаман нерсеге кабылсаңар да, ошол өзүңөрдө көңүлүңөрдү бийик жаңы жогорку чакра дедик го, жогору жакта кармап турсаңар, булар бат өтүп кетет. Жуулуп да кетет керек боло турганда көп нерсе жуулуп кетет да. Мисалы кырсык дейбизби, ар кандай нерсе адам качан оюн ушул 7-чи чакрада Кудай менен бир болуу чакрасында кармаганда, адамда пайда болгон же азырында боло турган кырсыктардын энергетика, баары энергетика да. Булар өздөрүнүн өзү автоматически жоюлуп кетет да. Себеп дегенде ошол бир эле аларды эмес, карманы жок кылып атпайбы? Карма деген ата тектерден бери канча миң жылдан бери кечип чогулуп аткан нерселерди мына ошол 7-чи чакрада ошолчалык бизде фиолетовый нур деп коебузбу? Сирен үрөңдөй нур да. Ошонун күчүнө адам кирип алып ошонун күчүндө турса, адамда кырсык да жок, оору да жок, баары жуулуп турат да. Даже кармасын да жок кылат. Өтө чоң улуу нерсе да. Сон. Аябай түшүнүктүү болду деп ойлойм биздин көрөрмандарга. Сизге Бакбеке чоң ыраазычылык. Рахмат, баардыгыңарга ыраазычылык. Мээрим бар болуңуз Бакбеке.